пример катары бир үйдү куруп коюшуптур. Ушундан канча болот азыр? Буюрса 5 кыргыз үй. Бул баягы биздин Жоробек. Министрдин кызынын махабаты дегенди биздин жаштар баардыгы көрүп чыккан, Кыргызстан боюнча көрбөгөн адам жок да. Ошондо главный ролду ойногон биздин Аскат энибиз. Өшүп көрдүң беле? Жок. Ассаламу алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздар? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бүгүн биз кыштын суук күнүндө Раменский районунда турабыз. Бул жер балыкчы, кыргызчасы, орусчасы Рыбалова деген айылда турабыз райондо. Мына артында көрүп турган сарай. Бул атайын биздин көк бөрү, ат сүйүүчүлөрү, ат оюндарын сүйүүчүлөр үчүн курулган атайын аттар үчүн сарай, аткана. Чоңдугуну көрдүңүздөр туугандар. Бул жерде атканадан сырткары мына эки этаж курулушу көрүп атасыздар. Азыр эми курулуш иштери жүрүп атат. Көк бөрү, ат оюндары, атка байланыштуу баардык оюндар ушул жерде өтөт. Арт жагында аянтча бар, стандартка жооп берген көк бөрү боюнча. Азыр сиздерге келип ичини толук көрсөтүп кетебиз туугандар. Биздин кыргыздар өнүгүп атат. Андыктан лайктан басып, жакшы сөздөрдү жазып кетиңиздер. Көк бөрү федерациясы Россияга келди. Анда ичин көрөлү туугандар, жүрүңүздөр. Туугандар, азыр ичине киребиз, бир катар короо сарайларды көрөбүз, атканаларды көрөбүз. Бул жерде аттар бар, улакка чабылган, көк бөрүгө чабылган аттар бар, өздөрү багып ушул жерде чоңойтушат. Андан сырткары азыр Кыргызстандан атайын тайказанды, Кыргызстандан атайын усталары келген, стандартка жооп бере турган жакшы тайказандарды, баягы көчмөндөр оюнунда коюла турган тайказандарды ушул жерде атайын жасашып атат. Кыргызстандан атайын усталар келген. Ошолордун арасында көпчүлүккө таанымал болгон биздин Жоробек дагы ушул жерде. Министрдин кызынын махабатынын башкы ролун ойногон Аскат мырза ушул жерде. Аны менен да кичине сиздерге маек алып беребиз. Анда туугандар, мына атайын биздин Кыргызстандан келген усталар менен бир катар сүйлөшүп, мына тайказандар жөнүндө сиздерге кичине маалымат алып берели. Мына бул жерде азыр эки тайказан уже экинчиси даяр болуп атат, биринчиси даяр болуп бүтүптүр. Биздин Руслан агай ошол Кыргызстандан атайын келип, стандартка жооп бере турган тайказандарды атайын жасаганы Москвага чакыртып алып, ушул жерде азыр жумуш кылышып атат. Сурап кетели. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Амансызбы? Ден соолук жакшыбы? Кыргызстан аманбы? Аман эчен, Кудайга шүгүр. Жакшы. Тайказандар жөнүндө кичине маалымат бере кетсеңиз, канчадан бери ушундай кыласыз? Стандарты кандай болот ошол? Көк бөрүгө. Көк бөрүгө бул тайказандын ушул башталгандан бери жасап ошол аракет кылып жүрөбүз. Кыргызстанда? Кыргызстанда. Ошо башталганы баягы экинчи көчмөндөр оюнунан баштап жасап баштаганбыз да. Эми ал убакта баягы жаңы жасап баштаганга башкачараак болчу. Бул уже кийинкисин азыр коопсуз тайказан деп биз азыр ошону жасап атабыз да. Бардыгы ошо балдардын жаракат алып калбаш үчүн мына жактарын бар моундай жумшак нерселерди колдонобуз. Бул жерге балдар келип урунганда, эми арганда кокустуктар болот да. Ошо урунганда ошо балдарга бир коопсуз болуш үчүн мунун ичин азыр эми ат менен келип, мисалы ат келип тийгенде, адам келип учуп кеткенде баягы оюнда болот го. Ооба. Ошондо коопсуз мындай жаракат албаш үчүн бардык чаралар көрүлгөн да. Бардык, ошо чараларды, ошо балдардын ошо жаракат алып калбаш үчүн ошондой жасап атабыз да. Өтө сонун. Ошо лайыктап. Жумшак. Ушундай коопсуз кылып жасап биз эметтерди жасап. Жылдан жылга сиздер мында караштырып, кичине өзгөрүүлөр болот да, заман талабына ылайык. Жыл ар бир жасаган сайын биз кичинекейден да болсо дагы биз жакшы жагына бир нерселерди кошконго аракет кылып атабыз да. Баягы коопсуз биринчи баягы коопсуздук да бул жерде. Ошол коопсуз болуш үчүн биз акырын болсо ошолорду кошуп оңолуп келатат. Кудай буйрса жакшы, могул жакшы бир деңгээлге, жакшы нерсеге чыктык деп ойлойбуз да. Негизи Россияга мурда келгенсизби, ушундай заказдар менен келген эмессиз? Жок, биринчи негизи эле Россия өлкөсүнө биринчи жолу. Россияга биринчи жолу келип атасыз. Өлкөсүнө башка. Мындай впечатлениеңиз кандай болуп атат Россияда? Москваны көрдүңүзбү, көрө элексизби? Эми акырын барабыз эми. Москвага эми барасыз? Ишти бүтүп алсак эми азыр барабыз. Учурда иш менен алексиз. Иш менен алексиз азыр. Өтө жакшы. Анда ишиңиздерге ийгилик, аз калыптыр. Буюрса
дагы ушундай кыргыздын керегине жараган ушул именно ушул биздин улуттук оюндарга ушундай кызматтарды кылып жүрө бериңиздер, ишиңиздерге ийгилик сиздерге. Рахмат. Анда туугандар, Россиядагы Көкбөрү Федерациясынын өкүлүнүн жетекчиси, өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Сергей менен азыр сиздерге бир катар общий проект боюнча тааныштырып, маалымат алып кетебиз. Приветствую. Как продвигаются дела? Да, дела идут хорошо, потихонечку. Вот, мы сейчас планируем в этом году открыть и достроить нашу конюшню. Вот, это конюшня национального вида спорта Көкбөрү. Вот, сейчас у нас в данный момент на первом этаже уже 26 денников. Конюшня полностью заполнена. На этот сезон мы планируем запустить еще одну конюшню к концу года. Ну, не к концу года, в сентябрю. На 40 еще голов. Вот, это обязательно будет. В марте чемпионат будем проводить Москвы, Московской области. И в мае будем чемпионат России. Уже на Алтай поедем. Со своей командой, все как положено. Сейчас вы здесь находитесь, это манеж у нас. Вот, планируем для классической езды его использовать. Вот, но и для тренировок ребят. Здесь поставим один тайказан обязательно. И вот ребята разгоняются оттуда, лошадей приучают. Чисто для тренировок, да? Да, да, когда погодные условия, сильный мороз, вот здесь вот это помещение как раз и будет. И для проведения соревнований у нас есть маленький секрет, который мы с Мидером продумали. В Казахстане уже в эту игру играют. Уменьшенным составом, уменьшенные тайказаны. Вот, и здесь уже проводить типа мини-футбола. Вот там у нас будут трибуны. Почетные гости будут сидеть. Снизу тоже будут трибуны. Вот. Все остальные вот так вот будут смотреть на это зрелище. Ведущий Знаешь, будет... здесь будет как мини-поле. Мини-поле. Да. Здесь размеры 30 на 60, оно получается ровно в 2 раза меньше, чем поля. Көкбөрү. Да, половина поля. Но... Мини-Көкбөрү өткөрөткөн. Да, да, да. И для тренировок как раз. Вот здесь продолжается сейчас работа. Сейчас ребята снимают опалубку. Вот это будет уже крыша, купили мы. Вот железки тоже это крыша. Вот так будет перекрываться и накрываться полностью. Вот такой у нас процесс. Анда туугандар, сиздерди Россиядагы Көкбөрү Федерациясынын өкүлү биздин Медер инибиз менен азыр ушул аттарды көргөнчө аткананын ичини толугу көрсөтүп, канча ат батат, кандай стройка иштери жүрүп атат, кандай курулуш иштери уланууда, азыр бир катар тааныштырып кетет. Ассаламу алейкум. Медер бай. Иштер жакшы? Рахмат. Иштерге ийгилик. Рахмат. Өтө чоң проектти баштапсыңар. Рахмат, буюрса. Баштадык. Көкбөрүнү Россия территориясында аймагында өнүктүрүштү. Өтө сонун. Азыр ошондо ушул короо сарайларды силер өзүңөр сатып алып, чоңойтуп, бул жер менчикке бир орус жетекчилерибиз бар. Өзүбүз колдоо көрсөтүп, Көкбөрүнү өнүккөнгө чоң салымын кошуп келечат. Азыр пока сарайдын жарымы десек жаңылышпайм, бул сарайдын жарымы курулуп бүтүп калды. 24 орундук азыр. 24 ат батат. 24 ат бул жерде азыркы учурда. Анда бир катар таанышып сүйлөшүп. Кийинки учурда дагы улантабыз, дагы нарака 40 орундук буюрса. Кулун туулуптур, мына көрсөңүздөр болот. Андан сырткары ушулардын бардыгынын эми арасында улакка Көкбөрүгө чапкандар бар. Буюрса даярдайбыз. Келечекке муунга жакшы Көкбөрүгө аттарды. Атайын чапкан. Атайын бээлер бар. Даярдайбыз соларды. Келечекте Көкбөрүнү Россия аймагында ток өнүктүргөнгө. Өтө жакшы. Бул жерде жакшы аттар бар. Азыркы учурда чаап жүргөн Кыргызстандан жакшы аттар келди. Көбүнчө Кыргызстандан. Данчак, Россиянын аттары. Ошо аттар менен азыр бул жерде ар базар күнү улак ойноп атабыз. Азыр өз көргөндөй тайказандар жасалып атат. И вот я вижу здесь второй этаж. Вот, да, прям... На втором этаже
На первом этаже, если вы заметили, у нас полностью конюшня. Конюшня, да. Да, на первом этаже полностью конюшня. Помимо денников для лошадей у нас будет 2 муничника для обмундирования, снаряжения, чтобы там можно просушиться было, хранить седла, стремена, уздечки, все там полностью будет. 2 муничника больших. Вот. Будет 2 мойки для лошадей и 2 сушки. То есть после игры помыл, просушил коня своего, процедуру принял, конь, и стоит спокойно. И, как говорит мой брат Мидер, фишечка наша. Теплый пол. В каждом дневнике у нас проложены специальные трубы, чтобы лошадь в сырости не стояла. В мокрую погоду у нас теплый пол, то есть все опилки будут подогреваться, и конь будет стоять в теплоте. Чтобы не было никаких заболеваний у коня, вот, чтобы копыта были в полном порядке, потому что первое — это ноги, у коня это самое главное. Это то, которое несет коня. Будут болеть, не поедет никуда. Все комфортные условия уже созданы. Да, как для лошадей, так для и людей. Мына туғандар, өзіңіздер көргендей, бұл жерде қырғыз үй құрылған. Мына азыр сіздерге пример қатары бір үйді құрып қойыштыр. Ушунан қанша болады азыр? Буюрса 5 кыргыз үй. Кыргыз үйден 5 5 болот. Жер тамдан 5 болот буюрса. Обычный домиктерден 5, кыргыз үй отдельно 5. Буюрса. Мыймандар үчүн. Бир катар кирип ичини көрсөңүздөр болот. Мага кадимкидей кыргыз үйдү куруп, даярдап койгон, астына пол кылып койгон, чтоб жылуу жумшак болсун деп. Ушул жерге меймандар келип отуруп, кадимкидей эс алып, 5 үй болот экен. Көрүүчүлөр, меймандар келет. Анан тугандар, мына полянын чоңдугуну бир көрсөтүп коелу. Ушул жакка тайказандар коелу. Ушул жерде улак, көкбөрү оюндары болот. Поля стандарт. Норматив менен 260. Бул жерде тайказандар коюлат. Ушул жерде YouTube канал менен прямой эфир кылып трансляция кылып турабыз. Ушул жерде оюндар өтөт буюрса. Келечекте бүт оюндар, улуттук ат оюндар ушул жерде өтөт. Улуттук ат оюндар дегенде баягы кыз кумай, ат чапмай ошол оюндарда болот, а? Кыргыздын улуттук биздин коноктордун келе турган аттары үчүн атайын сарайлар, жайкы сарайлар кел ошол временный деп коелу, келип коюп, жем берип, чөп берип, ушул жерде суу берип бакса болот 2-3 күнгө. Второй этаж. Здесь у нас получается лестница, да? И вот мы поднимаемся на 2-й этаж. Здесь уже назовем так, что здесь уже зона отдыха. Там будет у нас ресепшн, администратор будет сидеть. Там у нас будет прохладительные напитки, холодильник, кофе, чай. Барная вот здесь, зона. Да. Здесь небольшая кафешка. Вот. А вот здесь уже мы застеклить планируем. Вот так вот. И здесь уже балкон. Тот, который вы видели с манежа. Здесь балкон, вип-зона. Как раз почетные гости сели, смотрят игры, отдыхают. На кыргызском он звучит ипподром. Ага. Да. У нас ипподром — это что-то большое и грандиозное. Я вот думаю, что как раз и подходит под это ипподром. Вот здесь у нас получается раздевалка. Вот, одна из. То есть это помещение, оно зеркально, с той стороны такие же помещения. Вот она, раздевалка здесь. Вот, дальше здесь разделся, переоделся, взял помыться. Здесь у нас душевые. Душевые? Да, вот здесь у нас душевые. Ну, планируем где-то 15-17 где-то душевых. Один из номеров. Вот, получается, здесь у нас небольшая раздевалка. Обувь поставил, вещи повесил. Вот. Соответственно, сам номер выглядит так. И 2 помещения. Душ, туалет раздельно. Руки помыть, в туалет сходить. И самое важное — это вот обзор. Наша гордость. Это вот такой вот обзор на поле. Пожалуйста, Аламан Улак. Можно здесь спокойно играть. Да. И с смотреть, наблюдать. Да? Аламан Улакты кеңири көрө берет экенсиздер да. Мына туалет, душ бардыгы шарттары бар экен тугандар. Мына тугандар, мынабу жигитти
көбі таныйды да негізічі. Азыр мындай кийингенде таныбай билбейм, көп жыл өттү негизи. Бул баягы биздин Жоробек. Министрдин кызынын махабаты дегенди биздин жаштар бардыгы көрүп чыккан, Кыргызстан боюнча көрбөгөн адам жок да. Ошондо главный ролду ойногон биздин Аскат инибиз Жоробектин ролун ойногон. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Россияга кантип келип калдың? Ошону айтчы. Кандай какими судьбами дейт го? Россияга ошо биз ушу Көкбөргө тайказан жасаганы келдик. Уста экенсиң, Ошо Бишкекте дагы өз мастерскойубуз бар. Ушундай нерселерди жасайбыз да, көп нерселерди. Өтө жакшы. Анан ошо Руслан Байкенин жетекчилиги астында ушу келип азыр жигиттер менен ошо Көкбөргө тайказан жасап атабыз. Молодец. Буюрса бүтөйүн деп калдык. Өзүз ушул устачылык менен канчадан бери заниматься этесиң ошол алектенесиң? Мен негизи кичинекейимден эле мен чоң атам уста болгон. Темир уста, жыгач уста болгон. Ошо чоң атамдан калган жугуштуу өнөрлөрүнөн жуккан окшойт да. Өтө жакшы. Ата кесип экен да. Ооба. Кино боюнча кичине айта кетсең, ошол киного махабат министрдин кызынын махабаты 1, 2, 3 канчага чейин тартылды? 7ге чейинби? 4ге чейин тартылды. 4ге чейин. Кайсы жылдары чыкты эле? 2005-2006 чыккан 2 жыл. Өтө популярдуу. Бул өзү негизи Кыргызстанда биринчи блокбастер, өтө жакшы көрүлгөн кино катары эң алгачкы блокбастерлер да. Ошол маалдагы негизги турмушту чагылдырып, Бишкекте болгон окуяларды чагылдырып, андан сырткары бул жигит баягы көпчүлүгүбүзгө фанат болгон карате менен машыгып ошону көрсөткөн агайлардан болгон. Ошол идея негизи ошол кинону биринчи главный ролуга сен кандай болуп туш болуп попал болуп калдың? Ал киного мен ошол маалда тренер болуп иштейт элем. Спорт залым бар эле. Бишкекте. Бишкекте. Чыгыш кармаш күрөшө өнөрү боюнча ошол жерде тренер болчумун ошол маалда. Анан ошол жерге режиссер келип, экөөбүз ошол жерден таанышып калдык залдан. Анан ошол негизги каармандын ролун сунуш кылды. Ошо менен спорттун арты менен эле келип калдым бул киного негизи. Сеники ошол спорт тармагында именно эмне карате, джиу-джитсу или кантип аталат негизи? Тайцзуань деген чыгыштын ошо боевой искусствосу бар. Тайцзуань. Каерден үйрөнүп келдиң эле ошону? Муну мен Кыргызстандан эле үйрөнгөнмүн. Медер Итибаев деген агайыбыздан үйрөнгөнбүз. Ошол боюнча ошо тренер болуп жүрүп эле анан киного ошону менен аралашып кеттим да. Сонун. Ошондон кийин эмне үчүн кино тармагында башка кинолорго катышып же кандайдыр сунуштар болду беле ошондон кийин? Сунуштар болду, эми ал ошол маалда 2005-2006 министрдин кызынын махабаты ортодо бир канча тыныгуудан кийин жаралган фильм болуп калыптыр да бул. Анан Союз тарап, Союздан кийин кинолор көп тартылбай, анан ошондон көп тыныгуудан кийинки бул фильм болуп кетти. Жакшы азыркыга чейин эми популярдуулугун жогото элек да. Андан кийин кинолор аябай көбөйүп кетти, элдин баары кино тартып кетти. Анан сунуштар деле болду, бирок мен баягы ал кезде биринчи окубай туруп эле тартып алганмын фильмге. Андан кийин окудум да, киного тартып алып тургандан кийин окудум. Окугандан кийин профессионал жанагы кинолорго ыктап калат экенсиң да. Ошон үчүн мен жанагы бизде азыр көпчүлүгү эле баягы любитель, касса жагын көздөп калган кинолор көп чыга баштады да. Негедир аларга көңүлүм тарткан жок, чапкан жок. Ошону менен орто жолдо бир 5 жылдай окуп калдым. 5 жыл ошон окууну бүткүчө бизде окуу жайдан уруксат бербейт кино тартылганга. Бүткөндөн кийин эле үйлөнүп калдым. Ошону менен жеке турмуш менен аралашып кеттим. Ошону менен калып кетти. Ошону менен азыр ортодо кичине пауза болуп турат да. Негизи эле келечекте ошондой пландар барбы? Эгерде ошондой жакшы бир рол чыкса, аткарып, катышып киного деген. Өзүбүздө деле азыр пландар бар, эми сценарийлер бар. Жакшы кино тартабыз деген, жакшы фильм жаратабыз деген пландар бар. Буюрса иштеп атабыз ошонун үстүндө деле. Өтө жакшы. Мына туугандар, биздин Жоробек дагы Москвага ушинтип азыр келип жумуш кылып жүрөт. Буюрса да Москвада көрүшүп калсак, аны дагы сиздерге чагылдырып беребиз. Иштерге ийгилик. Чоң рахмат. Тынч болгула. Молодец. Денег просторный, по стандарту 3×4. Вот, общая конюшня, проход у нас здесь 4 метра. То есть планируется что? Планируется сейчас, будет погода, сделаем брусчатку, будут развязки, ребята выводят коня, здесь поставили, почистили, собрали, прямо проходит здесь. Вот, и 2 ряда можно?
пошли играть. Не, ну это какой не драться, не драться. По одному лучше, да? Лучше по одной. Обычно делается развязка вот здесь привязывается. Вот так вот. И конь стоит, держится. Вот. По денникам у нас что? У нас как бы просторный денник. Вот. Здесь мы планируем делать кормушку. Здесь получается, там будет первый этаж. Это ящик, в котором хранится все самое необходимое для расчистки коней. Может быть, что-то ему там помазать, травму получил, там какая-то мазь, подкормить коня, соль, моль, вот это все. Это будет храниться тут. Здесь будет обшито блокхаусом, будет все красиво. И будет калитка открываться. Раз. Два. Вода. Централизованная вода. Вот это у нас получается автопоилка. Вода сюда идет. Конь подходит, носом нажал, пьет. Вот. Сам подошел, попил. То есть это удобство для конюха. Вот там посмотреть. В каждом деннике будет свет, чтобы не было темно, чтобы никто глаза свои не ломал. Чтобы коня видел, что происходит, как он себя чувствует. То есть все условия для животных. Буйруса жакынкы учурда биринчи жолу Москва, Московская область боюнча көкбөрү чемпионатын өткөрөбүз. Кийин эле андан кийин 6 айда Россия Федерациясы боюнча биринчи жолу көкбөрү чемпионат өткөрөт. 6 айда болот. 6 айда. Аны уже буйруса майдын 8-ден баштап уже числолорду коюп атабыз. Азыр май ичи чоң чемпионат болот. Көкбөрү боюнча, Россия боюнча биринчи жолу. Демек, көкбөрү улак, аламан улак сүйүүчүлөр үчүн буйруса мына Орозодан кийин болсо, примерно апрелдерде бул жерде болот, а? Бул жерде, Москва, Московская область боюнча биринчи жолу көкбөрү. Ошол боюнча дагы сиздерге маалымат берип кетебиз. Анан дагы айта кетчү нерсе туугандар. Биз азыр ушул атайын көкбөрүнүн Москвадагы өкүлчүлүгүнүн өзүнүн YouTube каналы бар. Астына жазып коебуз, описанияга кирип, катталып, ошол жерде жаңылыктардан күбө болуп турсаңыздар болот. Дайым ошол жерде жаңылыктар чыгып турат. Андыктан катталсаңыздар, биринчилерден болуп ошол жерде чыгарышат жарыяны. Kılıçday ilgiri bolsun de, kılıç taktım canına, kırık jigitimi tavaladı, kıranım menini bağıma, kırılı şarjı bulsa, kıçaybay girgin cabına, yana yabay girere, yak düşmanga cabına. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз, же документиңиздин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген заманбап автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Ортомчусуз кара тизмеден текшерип, бир гана ыңгайлуу автоунаа менен сиздин документ маселесине жардам беришет. Байланыш номерлерибиз 8 926 213 00 60 +7 965 402 93 Мухиддин.